Бүгүнкү биз карап жаткан маселе абдан актуалдуу. Бунун мамлекет үчүн маңызы абдан маанилүү. Адам эртең менен турганда биринчи саатты карайт, анан айнекти карайт, айлана чөйрөнү карайт. Анан барып радиосу саят. Же музыка уккан, же жаңырык уккан. Радиону сайса айтып атат, таңдын таза абасы ден соолуктун давасы деп. Кабарчылар какшап атат, айнекти карасаң, кара түтүн каптап атат. Бул чындыкпы? Чындык. Анан айла жок ойлонот экенсиң да, ачуу менен жалганды. Кара түтүн каптап атат. Түтүндүн түйшүгү. Бүгүн сиздер баяндама жасадыңыздар айлана чөйрө жөнүндө. Бирок Иса Шейшенкулович айткандай мен жаратылуу баяндама калган жокмун. Сиздер бир гана ушул кара түтүн менен эмен жыгачын айттыңар да. Кече премьер-министр бюджетти карап атканда алдага айтты, адил алыстап кетти да. Жаңы курулуштардан келаткан чаң дейт да. Каяктан чаң келип атат? Кар басып жатса. Премьер-министр жаңы курулуштарга качан барган? Силердин эч даярдыгыңар жоокуна көрүнүп турбайбы? Силер суу самырдагы каптап жаткан чычканак алтыгананы ал экологияны бузуп атабы? Чаткалда чачылма алтын каскандар чапчып алып кетип бак дарактын баарын кыйып атабы? Айткан жоксуңар да. Бишкектин тегерендиги бар таштандылардын көрүстөн болуп кетти. Айткан жоксуңар да. Анан айтып атасыңар, биз баланчак чалабыз, баланча иш кылабыз. Эмне иш кыласыңар? 38 миллион долларды bir жылдан бери тендер өткөрө албай атабыздар. Уят да. Мына сомду. Бишкектеги жана дупты айттыңар да. Эмен деп коет да. Ошол дупту дарылайбыз деп анализ чыгарып анан Голландияга барып дары сатып келип 10 миллион сом акча коротушту да мэрия. Анан ошол мен эмен багында анда-санда басып калам, аяктан акын жазуучулар, академиктер көбүрөөк жүрөт эмеспи, анан каткырып күлүшөт. Атаң көрүшүп өкмөт дейт да. Эң жөнөкөй нерсе дейт, аны изилтеш үчүн кереги жок болчу дейт. Ал адам деле тамекини көп тарса өпкө саргайып кетет. Түтүндөн. Биздеги эмен жыгачтардын бардыгынын жалбырактарын саргайып кеткени бул угар газ. Маштардан чыккан угар газ дейт. Анан ушуну үчүн академик жалдап, аналитик жалдап, анан акчаны шалдаштын кереги бар беле деп каткырып күлүшүп атат. Анткени 5 күнгө барсаң, аяктагы эмен жыгачтары жапжашыл бойдон турат. Шаардын ичи саргайып кеткен. Бул түтүндөн дейт. Бишкек шаары өзү негизи 100 000 машинага 300 000 адамга ылайыкташтырылган болчу. Азыр 1 миллион адам 1,5 миллион унаа дейт. Маштардын кара түтүнүнөн жалбырактар аш кыла албай саргайып кетти дейт. Эми биз окуганбыз да бардыгыбыз эле ботаниканы. Жалбырактардын эмне кыларын. Алар фильтрде. Анан кантип тазалайт капкара түтүндү. Ошолордун жолун айткыла десе, анан элдер күлүп атпайбы? Дупту дарылайм деген кишинин өзү дуп да. Ончо дупбой. Укол сайдыңар. Эл күлдү, академиктер, акын жазуучулар айтып каткырып күлүштү ошондо. Таң көр адам укол сайбай ошол дарак укол сайып алып тур дейт. Дупту дарылайбыз деп атасыңар. Кантип дарылайсыңар? 3 жылда бери дарыладыңар. Саргайган жалбырак саргай эле турбайбы? Өйдө чыксаң, алар жапжашыл бойдон турат. Анан кара түтүн жөнүндө. Кара түтүн эми бул угар газ да. Кече өкмөт башчы айтып атат, биз электромобилдерди жөнүндө мыйзамды чыгарабыз, анан кийин азыр окудум. Заправкалар дейт да. Электрозаправка. Аларды биз көрдүк, 10 миң доллар турат экен Кытайдан алып келсе. Ал 2 метрле жерге отат, ар бир жанагы заправка уна койгон жерге коюп койсо болду. Арден электромобилдерде заправка болот. Ал үчүн анчалык акча проект жазып тендер өткөрүшүнө кереги жок. Мына сиз айтып атасыз да, былтыркы жыл аңчылыктан 60 миллион сом таптык деп атасызбы? Биз айбанаттарды эмес, адамзатты коргой албай атпайбызбы? Адамзатты коргой турган айлана чөйрөнү коргоп бергиле деп силерди агенттик иштетип атабыз да. А силер болсо мониторинг деп, мониторинг жүргүзүш үчүн 38 миллион сом. Мониторингден мына жерге чыгып, паркка бассаңыз академиктер отурат кечкисин. Эртең менен басышатылар. Петушокторун кийип алып, колгопторун кийип алып. Ошолордон сурасак ошол айтып берет, акчанын деле кереги жок. Анан сиз айтып атпайсызбы? Пределный норма экен депчи, түтүндүчү. Siz geçkisin saat 6'dan gece 7'den кейін
шлагбаумдан тетиги авторына чейин машинаңызбен барсаңыз, көзүңүздөн жаш агат, башыңыз айланат. Капкара түтүн каптап атат. Мүмкүн сиз өйдө жакта турат чыгарсыз, абасы таза. Ылды жактын барын, Объездный жактын Дордой жакка барыңызчы. Кечкисин Алматыйский менен өтүңүзчү. Туманда, түтүндөн, ыштан, аяктын баары капчөрдүү адамдардын бардыгы. Ыш чыттанат. Анан газга өткөрөбүз, буга өткөрөбүз деп. Ошолордун алдын алуу боюнча силерде мисалы туура канча автобус келди, газ менен жүргөн. А бирок бүгүнкү күндө Бишкекте жүрүп аткан бушиктердин бардыгы эле солярка менен жүрүп атпайбы? Кара түтүн каптап атпайбы? Ошол боюнча кандай мыйзам болуш керек? Эски машина жүрүп атпайбы? Артынан чыккан түтүн, үйдөн чыккан түтүндөн көп болуп атпайбы? Темир эритишип, камера жагып атпайбы? Банялардын бардыгын камера менен ысытып атпайбы? Көмірден арзан екен деп, bir мешок көмір 200 сом тұрса, bir камера покрышка 50 сом тұрады. А Госекетте ғана қарабайды, қап-қара түтін қаптап отады. Баня. Ошолор боюнча кандай аракет кылып атасыңар? Мен таптакыр силерден угалган жокмун. Мындай кургак супсак эле отчет бердиңер. Биздин штатта мынча киши турат, мынча киши айлык алабыз, мынча киши грант алдык, тияктан бияка алдык, жашыл фонддон 60 миллион доллар келип атат депчи. А бирок мониторинг жүргүзүп атпайсыздар. Мына Альфелдердин жакшы нерсени айтты. Эми Американын посольствосу тетиги үстү жакта турат, ал жакта аба таза да. Ошол жакта 2 эсе норма көп болгондон ылдыйраак, БЧКдан ылдый 5 эсе да. Ана карапайым калкка каратып туруп, кара түтүндүн арасынан жакса биз берде отуруп калпайтып атсак, не деп сөгөт? Бир жаратылуу жок. Эми дупту дарылап эле койгулачы. Дупту дарылап эле койгула. Дуп өздөн өз дарыланат. Ошого да акча кетиресиңер эми. Укол сайып. Уят да. Андан көрсө кантип ошо кара түтүндөн алабыз. Ошол жакка чыгып, Кытайга барып, Америкага барып, аларда да биздикиндей шаарлар бар. Мына азыр силер айтып атасыңар, а бирок 24 кечиде жүрөт. Бишкек бир кездеги эң жашыл, эң абасы таза шаар болчу. Бүгүнкү күндөгү эң булганып шаарга айланды. Эмнеге? Вот бул катастрофа. Ушунун алдын алуу боюнча мен эч нерсе уккан жокмун да. Академиялык чечим чыгарып бергенде корутунду берген, ушинтип дарылайсыңар деп. Аны мэри ошол акчасын жумшап атат да. Аны изилдешкен. Биздин илимпоздор изилдеген. Эми ошо айыкпа бирок илимпоздор изилдеген. Ал эми жана Бишкек шаарынын түтүн боюнча туура айтасыз. Бишкек шаары Союзда 45 миң эле машинеге расчет болгон экен. Туура. Бүгүн мына 450 миң адам көп. Анын 3 миң эле бул бустар сиз айткан дизелде жүрөт. Бизде жаңы конуштар 50ден ашык Бишкекте, тегерегинде. Бизде көмүрдөн газ арзан болмойчу, свет арзан болмойчу бул маселе чечилбейт, ачык айтканда. Ал жагын эске алыш керек да. 28 мектеп эле Бишкек шаарында таш көмүрдө турат. 28 мектеп. Ал региондорго барбаган деле. А мындай көйгөйлөр бул баары каражатка экономикага көз карашты болот да. Бирок ошого карабай, жанакындай 33 миңта мероприятие иштеп чыгып, кече мына донорлор тарттык дагы, элчиликтер келди, көп киши келди. Аябай толку болду. Ал жерде сунуштарын айтып атат, депутаттар да катышып берди. Эми биз чечүү жолдорун бир нукка түшүп, биз жеке эле Бишкек шаары эмес, Ош шаарын, Токмок шаарын, Карабал шаарында мерин чакырдык. Андай көрүнүш аякта да бар. Ана ушун илгерки метеоролог академиктер айтып атат. Эми сиздер мындай кылыңыздар, сиз баягы иш жок болуп атат общий, туурабы? Аракет кылабыз, эске алабыз. Силердин алдын алып аракет кылгыла десем, сиз кайта мага айтып атасыздар, мен иштешим керекпи? Силер акчаны алып атасыңар, аракетиңер жок болуп атпайбы? Мониторинг деп. Жок, мониторинг бүткөн уже. Мониторинг ал бузда 18-жылы станция алып беребиз дегенбиз. Азыр действительно комплекс иштер бар. Алып барасыз иштерди буюрса дагы. Жок, мынагы эмен дуп боюнчачы. Дуп боюнча. Ал бирок негизи көмүр чыккан чыктык бөлүп чыгарып туурабы? Баары сокканбыз да. Анан ал ошол булганган абаны соруп албай саргайып кетти да. Адам деле тамекини тартып берсе никотин саргайт го мүмкүн. Эми ошол эле көрүнүш жерде болотса, ушуга 1 миллион сом кетирип анан 9 миллион сомго дары алсам күйбөгөн жерин күлүп болот экен да. Ушуну айтып атам, койгулачы деп. Эл күлүп атат деп. Токой чарбасынын мамлекеттик агентствосунун жетекчилигине да түшүнбөй калдым, мен тактап коеюнчу. Мына кесиптешиз
Марат Таскерч, сизге суроо бердиле ушу Бишкек жөнүндө, бактар жөнүндө. Сиз айттыңыз, аны Зеленый строй мэрия карайт, биз көп эме тиешебиз жок деп. Ошол эле убакта Рыскелди Чинович суроо бергенде сиз кайра айтып атасыз, Бишкек жөнүндө дагы жеке эле Бишкек эмес, Ош, Кара Балта, Токмок шаарлары жөнүндө да иштеп атабыз деп. Кайсынысына түшүнсө болот? Я. Кандай? Строй дуп боюнча, аба ырайы боюнча. Жок, жөнүндө аба ырайы ошол эле бак дарак жөнүндө да сөз болуп атпайбы? Биз 27-синде чоң курулушту өткөздүк семинар. Бияктан депутаттар катышып берди, алтын Жок, сиз семинарды айтып атасыз, түшүнүп атам. Кайра семинарда. Ири шаарларды сиз муну Бишкектен Бишкектен Зеленый строй мэрияга карайт, биз тиешебиз жок дейсиз да, ошол эле убакта кайра Рыскелчинович сураганда сиз айтып атасыз, тиги ушул эле Бишкек эмес, тиги Ош, Кара Балта, Токмок жөнүндө дагы иш чараны көргөн табыз, ушу буюрса иштейбиз деп атасыз да. Анан кийин кайсысына ишенсе болот, мен ошону сурап коеюн деп атам. Бул аба ырайынын бузулушу боюнча бул ири шаарлардын чогуу. Бак даракка тиешеси жокпу? Бак даракка тиешеси жок. Анан биринчи айтып атпайсызбы, бак ооруп атат деп. Биринчи оорунун башталышы, мен ойлойм мынакей, суунун жетишсиздиги депчи. Эгерде тамак ичпесе, суу жок болсо, тамак да, бактын тамагы суу да. Ичпесе, адам деле тамак ичпесе ооруйт да, анан кийин сууну жетиш керек да биринчи, анан кийин. Биз келип алып жендеп отурабыз, түтүнгө шылтап атабыз да. Суу жок болсо бак оорумак түгүл, курайт да, жок болот да бак деген. Анан кийин мен сиздер болсо жанагы биздин эмебиз тиешебиз жок деп кайра ушу Зеленый строй менен мэрия менен чогуу иштешип жана суу жеткиргенге аракет кылышыңар керек да. Баягы орусча айтканда моя хата с краю деп отура бербей. Эгерде сиздин муну айлана чөйрө түтүндү жок кылыш эмне керек? Түтүндү жок кылыш үчүн бакты жакшы сакташ керек болот да, туурабы? Биринчи очередь. Анан ошон үчүн силер ошо жагынан иш кылышыңар керек да. Анан Зеленый стройго гана мэрияга шылтап койгон. Анан кийин мынау экинчи суроом кичинекей эме да, мынау эме тиктеп бериңерби тиги көчөттөрдүчү. Могу арендатордун эсебинен канча көчөт тиктиңер, өзүңөрдүн эсебиңерден канча тиктиңер? Же баары эле арендатордун эсебинен болдубу? Тиккен көчөтүңөр жалпы аянтта. Бул маселе боюнча 2758 гектар аянт, бул жанагы экме токойлор. Биздин мамлекеттик токой фондунун жеринде 1979 гектар, жана өзгөчө коргоочу аймактар 33 гектар. А жанагы 746 гектар мамлекеттик токой фондунун сырткары жерлер деген бул айыл өкмөттөргө биз токой чарбалар. Жок, сиздер жана көчөт тиктик деп айттыңар го, мынча гектарга көчөт отургуздук деп ошол эмне сурап атам мен. Көчөттөрдү өзүбүз лесхоздор өзүбүздүн жерге биз өзүбүз отургузабыз. Арендаторлордун эсебинен тиккен жоксуңарбы? Арендаторлор алган жерде өзүлөрү отургузушат. Өзүлөр алар сиздердин эсебиңерге киреби же алар? Жок, өзүлөрү. Жакшы. Хорошо. Рахмат, ишиңерге ийгилик каалайм, мен жакшылап иштегиле да. Анан кийин акчанын эң бай эле ушу силердин агентство окшойт, мындайча айтканда. Башка мынча акча берип, мынча ижара берип, мынча акча тапкан министрлик да жок, агенттик жок. Анан кийин ошол үчүн жакшы ишиңерди алып барышыңар керек. Анан Зеленый строй мэрияда бөлбөй чогуу иш алып барыш керек. Бул деген аба ырайы, бул жаратылыш жана айтып атабыз. Оорулар жашарып кетти. Ушунун баары тең өзүбүзгө эле керек нерсе, ошон үчүн четте калбаш керек да. Ишиңерге ийгилик, жакшылап. Рахмат.